Өлөт окшойм деп калдым мен. Жашынакай эле узатып, мурункудай эле күтүп алам деп ойлогом. Ушундай каргашалуу окуяга кабылып калдым. Ошондо деле үмүтүм үскөн жокмун. Көп жыл болду улак чаап, көкпөр чаап жүргөнүбүзгө. Ушундай мен аттын арасында калып кеттим да. Бул деле чоңойлоп жата берет, билбейт. 8 аттын арасында калып кеттим. Бизди ушу карай багат депчи. Больница барсак, врачтар жок. Шуруптар менен катырып сөөгүмө. Чоңго барганын билбей калдым. Жеңилге барганын билбей калдым, эчтеке экенин билбей калдым да. Киндигинин астынан табарсыктан тешти да. Мен азыр 100% кароодомун да. Саламатсыздарбы, жалпы Солото YouTube каналыбыздын катталуучулары, эгерде кимде ким орозо кармай жаткан болсо, орозоңуздар кабыл болсун дейли. Дал ушул Рамазан айында көбүрөөк сооп иш жасоого ар бирибиз аракет кылышыбыз керек. Анан дагы бүгүнкү дагы кайрымдуу долбоорубуздун каарманы 28 жаштагы Анур мырза болмокчу. Анур мырза дагы биз сыяктуу эле бардыгы сымал эле сонун жүргөн учурда оюндун артынан азыркы абалы оор болуп жаткан учуру. Анур. Şu Toktogul rayonunun bir aylık ötün Sarsögöt'ün ayından bolam. Üstübüzde ötkөн жылдын 22 жылыбыздын 23 октябрында şu биздин айылыбызда ушундай үчөл жаш деген оюн болуп өтүп келаткан көп жылдан бери. Şu көп жыл болду улак чаап, көкпөр чаап жүргөнүбүзгө. Ошо күнү эмнегедир ушундай каргашалуу окуяга кабылып калдым. Ушундай улак ойноп жатканда атамдаш команда келип ат менен урдуруп, ушундай мен аттын арасында калып кеттим да. Топ аттын арасында калып кеттим ал жерден. 8 аттын арасында калып кеттим. Жыгылдым, жыгылганда бир аз эсимди жоготтум. Анан тура албай калдым да. Колум беш денем иштебей жансыз болуп калып турайын десем тура албайм. Анан балдар кыйкырып атышты. Өзүңдү жоготпо, атка мин, бутка тур, улак ойно депчи. Анан өзүм деле оюм ошондой эле. Атка мингенге демим жок болуп калды. Ошол жерде мойнум катооруп баштады да. Мойнум катооруп, демим кысылып, кол бутум иштебей калды. Анан ошол жерден эле ошол күнү дагы больница иштебейт экен, воскресенье болуп оюн болгон күнү. Больница барсак, врачтар жок. Анан аптекадан эле спокойно алып Токтогулга чыктык, мындай такси менен эле. Токтогулга чейин да кыйналып келдим, жолдон машина терең сайын. Анан Токтогулга келгенде Токтогулдун врачтары мындай точно диагноз чыгара албай коюшту. Мен мойнум ооруп жаткан кезинде жамбаш деп айтышты да. Сен жамбашың көпчүгүң сынган деди. Анан мен айттым, жок, мен жамбашым ооруган жок, мен мойнум ооруп атат десем, биз диагноз кое албайбыз. Спокойно сайышты колунан келгенче биринчи жардам көргөзүштү. Анан Бишкектен скорый чакыралы деди да. Токтогулдун скорый жок экен да. Анан Бишкектен частный скорый чакырдык, 25 миңге чакырдык да. Анан эми баягы жаны кыйналып атканда эми кымбатка деле карабайт кезиң эптеп жетсем болду деп скорыйны күтүп 12 саат жаттым Токтогулда. 12 саат аяк кыйналдым чынында. Анан денем бөлүнгөндөй болду да, оң жак ийнимчи. Үзүлгөндөй болду да, үзүлүп калгандай болуп. Кыймылдай болом, анан өлөт окшойм деп калдым мен. Ошол жерденчи. Анан жашоом бүттү окшойт эми. Ичер сумушту окшойт деп келмей келтире баштадым.
Şu Cenbek Ulanur'dan gelinçek oğlum. Atım Kanışay. Şu 2019 yılı baş koşkanız. Azı bir kızımız var, 2 yaşta. Buyursa ikinci Narus'ta üstü tutabız. Şu 22 yıldan 23 oktyabr günü Жашнакайла үйдөн чыгып кеткен. Эмеге барам. Көкбөрүгө бар эле жүрчү, ойноп эле жүрчү. Анан ошол күнү деле ошондой эле кетти. Анан болсо баян деле ой жок эле эмеде эле калдым, мен деле. Анан келишин күтүп отурдум, тамак жазып алып. Анан эле мага кеч болгондо чалышты, ошо эме токтогулга алып барып калышыптыр. Ама уже бул жугулганда эле эме кылган экен. Ошол жерден эле жанагынтип эсин жоготуп калат экен да булачы. Эсин жоготкондо жанагынтип мынтип мында биянан карма болуп мынтип силкип адамды эме кылып коюшат экен да, эсине келтирипчи. Эс алдырып коюшчу экен. Эгер андай кылганда бунун акыбалы өтө оор болуп кетмек экен да. Бишкекке чейин ошондо күн бүркөп жол туман болуп скорый жай келди да. Жолдон өтө кыйналдым да. Ошолардан давлением көтөрүлүп, мындай өзүм жоготуп, ошого түшкүнчө бийиктен өзүм жоготуп, кыйналып, эки врачтын кароолуна келдим да. Жолдон келинче дагы оозума кичине суу татышат, успокоить салышат. Ошо менен келип бияктан эмеге түштүк. Улуттук госпиталга. Ал жерден мен эме тартышты. Томография, ошол жерден диагнозун чыгарышты да. Мойнум үмүткөн, омуртканын канаттары сынып, жүлүн катуу жабырып калыптыр да. Местасынан жулунуп чыгып, жүлүн баш шишип, аяк катуу кызылыптыр да. Кыпчылып, аябай кыйналдым да. Омурткамда сынды, анан ал жекте дагы бир күн жаттым. Опрессия болбой. Ошол күндөрдө өтө кыйналдым да. Анан айттым, ошондо 23-үнө жыгылдым, дагы күнү токтогого жаттым. 24 күнү Бишкекке келип жаттым. 25-inde опрессия болдум да. Анан эжемдеки эртең менен сонун эле узаткансыз. Ооба. Анан барып көргөндө акыбал кандай экен? Жашнакайла узатып, мурункудай эле күтүп алам деп ойлогом. Бишкекке келип деле бул 24 келди. 25 күн эле мен келдим. Үйдө эч ким жок болуп калды. Малдарды, эмелерди дайындап коюп эле Бишкекке мен 25 күн эле чыктым. Кызымды алып эле 25 күн жолго чыктым. Анан ошо 25 күнү мен бирлерде айылдан чыктым. Ошондо бул операцияга кирген. Анан Кулакка кеткен боюнча көрө элек болчуңуз. Баягы келатканда мындай акыбалын эметкен жокмун да. Элестеткен жоксуз. Буту сынып кетти, кол сынды. Ушундай эле эме келдим. Бунун операцияга кирип кеткенден кийин улам жолдо келергече сурап келдим да. Эртең менен бардык. Эртең менен барып, баягы эле эмесин күтүп аткам мен. Өзүнүн буту менен эле басып чыгат депчи. Анан буну жандай өзү деле көзү деле жакшы ачылбайт. Анан мындай башкача эме менен сүйрөп чыгышты да мунучу реанимациядан. Анан палатага которулгандан кийин ошондо деле үмүтүм үскөн жокмун. Бир ашып кетсе 10 күн жатып анан туруп кайра айылга кетебиз деген эле ой болот да. Азыр моюн жерим жабып калды. Операция болгон шрамдарым да. Ошондо моюн жеримен моюнуман кезип, бишиктен моюн ичине неме коюп да. Жүлүмдү ажыратып, эки омуртканы мындай имплант темир койду да. Шуруптар менен катырып сөөгүмө.
кайра жүлүн эме омурткаларым бошоп калганча кайра жүлүндү кызып калбаш үчүн ушуну эме кылды да, операция кылды. Ал өмүр бою калат деди да. Көп деле эчтеги нерсе билбей калдым да, мына бирок ошол убактачы өзүм мындай чарчап, шалдырап, акыбалым жок болуп, эчтеке ичпей, жебей калдым. Чоңго барганын билбей калдым, жеңилге барганын билбей калдым, эчтекени билбей калдым да. Анан ал жакта деген 20 күн жаттык. Буту кол дагы баягы кыймылдабай калган Буту кол да кыймылдабайт да. Азыр меники болгон ушу да мындай. Ийиндер ушул эле да. Мондай. Колдорум деле кыймылдабайт анан. Ушу кыймылдаган. Одарлайын деп атам болгон күчүм жумшатам, ушу буттан ылдый эч ушундай. Алсыз да кыймылдабайт. Башында эч жансыз болчу төшүмө чейин. Мындай темир менен чапсаң деле же катуу чымчысаң деле сезчү эмес да. Анан азыр билинбес болуп мындай кол катуу кармагандар сезет да. 100% биздин карообузда да. Бул кандай жатса ошо менен жата берет. Биз келип оодарабыз. Чоң кылып койсо деле билбейт өзү. Биз улам текшерип атып, карап атып, жаш баланы карагандай эле. Жаш бала деле чоң болуп жүрө берет го. Ошондой эле бул деле чоң болуп жата берет, билбейт. Улам текшерип атып, карап атып, бирибиз көтөрүп беребиз, бирибиз астына судуна салып жуйбуз. Ушундай 6 ай болуп атат. Буюрда 6 айдын ичинде биз ушу катетер менен эле сүйүп атат, эменчи. Жаңы келгенде ошо мужской жагына тагылып келген. Катетер ошо мужской жагынан кийин сезбей калат деп анан киндигинин астынан табарсыктан тешти да. Табарсыктан тешип ошо жерге улаган. Азыр киндигин эмесин катетерин байлап турабыз да. Күнүнө 3 маал байлайбыз. Анан ошо байлаган убакта мужской жактан чыкпайт эмеси. Мачач. Бер жакка да чыкпайт. Анан болсо бул тешилген жери, бул жеринен тешкен. Ошо тешкен жеринен каяка чыгаарын билбей ошо жерден чыгат да. Анан бизге азыр памперс, ошо бинт, ушундайлар аябай көп колдонулат да. Тынбай ошо эме перевязка кылабыз. Сиз ошол оюнга баратканда эле бардык нерсе өзүңүз кадимкидей эле басып, өзүңүз кадимкидей эле бардык нерсени кылып жүргөн бир заматта денең иштебей калган учурдагы акыбал. Чынын айтсам кыйын болот экен да. Мен буга чейин бала кезимден бери эле мындай көп кыймылдачумун да. Жатканды жаман көрчүмүн да, көп жатчу эмесмин да. Чынын айтканда мен буга чейин бирөө менен деле мындай деп мындай жакалашкан бала эмесмин да. Өзүм бала кезимден өзүм билем да. Бирөө менен жакалашып, эйдешип, ушушкан киши эмесмин да. Көп нерсе болсо деле мейличемин деп бирөөдөн кетип атса деле мейличи деп көзүмдү жумуп коюп жүрчүмүн. Азыр эми баягы өзүң базып, өзүң жумушуң кылып жүрүп эле анан жатып калсаң аябай кыйын болот экен да, чынындачы. Мага аябай эле кыйын болуп атат азыр чынында. Мен азыр 100% кароодомун да. 100% кароодомун да. Мен колдорум иштебейт азыр. Өзүм бетимди жуя албайм, мындай чай иче албайм, кашык кармай албайм. Отура албайм азырчы. Оодарыла албайм да. Отурганда мен эки колуман экөө тартат, бири артыман түртөт да. Ошондой эле көпкө отура албайм да. Азыр аябай эле кыйын болуп атат мен үчүн. Азыр эми улуу сөздө уят жок дегендей мен азыр чоңго өзүм бара албайм. Канча киши карап атасыз азыр? Кимдер карап атат? Азыр мен деген бир тууган эжем бар. Ошо эжем карап атат. Келинчегим бар, келинчегим карап атат. Атам бар. Азыр атам деле иштебей эле мен менен алек болуп мени карап атат. Анан жакында эле апабыз онкологиядан каза болду. 1 жылдан ашык карадык апабызды. Ошо эжем көп жүрдү жанында, көп карады. Биз айылда болгонубуз байланыштуу. Анан ошо апабыз эми баягы ажал экен, сактап кала албай калдык. Колдон келген аракетти кылдык.
апабыз менен ошентип жүрүп, апабыздын жылдык өткөндөн кийин эле 1-2 айдан кийин жыгылдым да мен. Ошо 1 айдан кийин эле. Кошулташыл болуппу? Ошо апабыз да өтө жакшы эмеле, инсан эле, айылда кадыр баркы бар эле. Анан ошо менен апабызды жоготуп алып, анан жаңы эле 1 ай өтпөй эле мен мынтип жыгылып, өзүбүз стресстен чыга албай атканда чыгымда биздин үй бүлөсү өтө эле оор болду да. Ошо анан мен деле ушу кайра эметким келет эми. Бутума туруп, бир туугандарым менен. Эми алдыда сизди эмне күтүп жатат? Кайсы жакка барышыңыз керек экен? Кайсы врачтар менен сүйлөшүп көрдүңүздөр? Эмне дешти, ошол боюнча айтсаңыз. Канча акча керек экен? Азыр алдыда деген мен марттын 25-inde 5 айга толуп, ушу 6-айга карады да. Анан бир акыркы 2 ай 3 айдан бери мен уже артка кетип баштадым да. Арыктап өзүм. Арыктап, шалдырап, анан өткөндө деген катуу гриппке кабылдым да. Бир 15 күн катуу грипп болдум өтө. Бай туруп жүргөн киши грипп болсо деле тапкан кыйналат экенсиң, анан жаткан кишинин иммунитети түшүп кетет экен да. Өтө кыйналдым. Анан азыр деген мындай таң калыштуу болуп атат меники. Туруп туруп ысып кетем да. Кайра туруп туруп эле калчылдап кетем, мындай судырый көрүпчү. Күндө 3-4 маалдан болуп, түнкүсүн уйку жок, түндө ысыйм, жанымдагыларды аш дейм, күйүшүп атам, титирип кайра жап дейм. Анан менин жанымда жүргөн кишиге деле кыйын экен, орунду караш. Уйкудан калат экен, көтөрөт экен, тамак ичирет экен, кыжаат болот экен. Анан мен кайгырсам ошо кайгырат, алар дагычы. Анан эми ошо менен азыр үйдө мен ойлогом башында. Жеңил желп эле болдум го, бир аз жатып туруп кетем, азып кетем деген оюм бар эле. Жазга ишке жарап калам деген оюм бар эле башында. Тилекке каршы андай болбой калды. Оорум өзүм деле 100% түшүндүм. Өтө оор экен бул. Буту болсунда да жеңил экен мындай. Жатып туруп кетет экенсиң. Анан бул жүлүн деген эми адамды башкарган ушул экен да. Жүлүндү бөлөк органдарды которсоң болот экен. Анан жүлүндү которо албайт экенсиң, адамды бастырган, кыймылдаткан жүлүн экен. Анан эми ушу алдыда биз азыр андай эме деп коет экен, реабилитационный центр. Кыргызча мындай кайра жандандыруу депчи. Азыр ошол жакка барган жатабыз да. Ошол жак менен сүйлөшүп, анан ал жак деген частный больница болуп кымбат болгон турат да. Мындай күнүнө 4000ден төлөп, андан сырткары өзүбүздүн баскан турганыбыз болот, сырттан дары-дармек алабыз. Мен нерсе жегим келет экен. Ошолор менен бир 5000 болуп калыштай экен да болжол менен. Анан айына эсептегенде 150 миңди чапчып келет экен да. Анан айга деген жылдап жатыш керек экен да. Жылдап жатыш керек экен да. Анан эң аз дегенде бир 3 ай, 6 ай жатыш керек экен. Анан андан сырткары дагы Түркияда дагы ошондой бар экен да. Реабилитационный центрлер. Анан Түркия бизден өнүккөн мамлекет да. Ал жакта деген биздикинен да жакшы, күчтүү врачтар бар экен. Ошол жак менен да сүйлөшүүлөр болуп атат. Ал жак деген биз жака деген Кыргызстанда 150 миң айына кете турган болсо, ал жакта деген айына 1 миллион 200 миң деген акча экен да. 13 миң доллар болуп калат экен айына. Эми айтып коюш кыйын, оңойраак. Эми ошо акчаны эметиш кыйын экен да. Анан эми мен жыгылганыма 6 ай болду. 6 айдан бери башында эле скорый менен 23 миңге келдик. Келгенден кийин жандай имплант темирлер койду, алар кымбат болду. 6 айдан бери ар кандай дарыларды иштейм. Буга чейин 3 жолу больницага жатып чыктым. Көп талап кылат экен акчаны бул оору. Анан буга чейин дагы эле Кудайга шүгүр өзүбүздүн болгон расходубузду жумшадык. Бир туугандарым, айылдаштарым, классташтарым, аяшекелерим, дос деген, тууган туюшкан деген, эми көп түкүрсө көл болот дегенде ошолор жардам берди. Буга чейин деле бир топ акча кетти да, чынын айткандачы.
Азыр баардык нерсе кымбатчылык болуп калды да. Анан дагы ушу алдыда акча кетиришсе, алдыда көп акча кетерин ойлонушуп, анан ушундай чечимге келип чыктык да. Бул чечимди кабыл алыш деле оор болду. Конечно, бул чечимди кабыл алыш деле оор болду. А дегенде мен өзүм деле мындай эметтим да. Тартындым. Уялып мындай. Мен буга чейин ушундайларды көргөндө өтө боорума ачычы да. Мен боорума ачычы. Деп баягы боорума ачып мындай колдон келген жардамды кылып, ушундай кылып жүрчүмүн мен деле. Сөз менен айтып жеткире албай атам. Чынында аябай эле оор экен. Бир мындай мен бунун гана эмесин деп отурмун да. Мындай ушуга гана ишенипчи. Бизди ушуга карай багат депчи. Ишенген тоо кулагандай болду. Мен аябай буга чоң ишеничим да. Биздин баарыбызды ушуга карай багат депчи. Могу басып жүрүп эле жашнакай эле жүрүп анан ушинтип жыгылып жатып калган аябай эле кыйын экен бизге. Мен деле тел катары бутка туруп, атам маңдайына, бир туугандарым, тең туш досторум үй бүлө маңдайында болуп, бутка туруп жакшы болуп, мындайды башка салбасын, өтө оор экен бул оору. Мындай ооругандардын акыркысы мен болоюн. Менден башка эч ким оорушун каалабайм. Деги эле мындай оор эмес, мындан башка оорудан Кудай Таалам сактасын, оорулардан. Анан ушу сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турам азыр. Анан ошол алдыда көп нерсе болот буюрса. Ошол жакка барып, сиздердин жардамыңыздар менен. Анан кайра бутка турсам деген ой, алдыда жакшы ой максаттарым бар да. Буга чейин жыгылгынча эле жакшы ой максаттар бар болчу. Келечекте мындай кылам, тигиндей кылам дегендер. Анан ошолорго жеткенче ошондой болуп калдым да. Анан кайрадан бутка турсам, Кудайым буйруса. Анан ошол пландарым, иштерим аткарсам,